чөмүштү жасаган уста дагы бир жасаса мындай жасабайт да. Себеби бунун ар бир буюму бир эле деп эсептелинет. Бунун копиясы дагы жок, башкасы дагы жок. Эгер фабрика заводдон чыккан болсо ал бири-бирине окшошо берет да. 18-19 жана 20 кылымга таандык болгон күнүмдүк тиричиликте колдонулган буюмдар. Алардын уникалдуулугу тууралуу музей кызматкерлери сыймыктануу менен айтышууда. Анткени жылына 200гө жакын экспонаттар менен толукталып турган музейдин казынасы бүгүн дагы толукталып турат. Бул ирет казынаны өзгөчө инсандын байлыктары толуктады. Ноокат районунун Көкжар айыл өкмөтүндөгү Каранай айылынын жашоочусу Нуска Калназарова апанын сандыктагы баалуулуктары Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексине тапшырылды. Музейдин негизги бул функциясы ошол өрөөндө болобу же кайсыл областтык, республикалык болсо өзүнүн аймагындагы тарыхый баалуу маалыматтарды, баалуу буюмдарды жыйнаш керек. Эгерде бул функцияны аткарбаса, музей деген статусту кереги жок. Биз ушул мамлекет тарабынан ошол акыркы жылдан бери баягы экспонат сатып алууга, илимий экспедицияларга акча бөлүнбөй калды. Биз ушундай элдерге түшүндүрүү жолу менен, патриот жарандарыбыздын колдоосу менен жылга ушул экспонаттарды байытып атабыз. Жылына 150-200гө жакын экспонаттар толукталып атат. Нуска апанын чогулткан буюмдарын музейге өткөрүп беремин деген максаттарын орундатууну кызы Дарияхан колго алды. Бүгүн апасынын чогулткан буюмдарынын калгандарын дагы алып музейге келди. Апасынын тилектерин орундатуу кызынын дагы башкы максаты болгон. Өмүр бою карманган, топтогон буюмдарын баалуулук катары сактап келген үй бүлө ар бирин аздектеп бала карагандай эле карап келишкен. Таң башыда качектердин арасында меме кылып өзү жалгыз жашап, корккондон ошолорду сактайт эле. Кызым мына мандай бар, маналар бар. Сен келечекте булар азыр ордун таппай калса иштете албайсың. Андан көрө музейге берип, атымды чыгар. Ошолорду эл тамаша кылсын, сооп болот. Буларды иштетип, сен бир күн ыргытасың. Андан көрө ошого тапшыр, аманатыма кыянат кылба. Агар сакайып калсам өзүм алып барам деген үмүтү болду. Кийин аттың мати тапшыра албай, аркасынан мына шуну өзүм тапшырып атам. Шуну өзү тапшырып көрсө, кандай бактылуу эне болмок. Нуска эне айылдагы кадыр барктуу аял болгондуктан айылдаштары аны Баатыр эне деп атап алышкан. Үйдө таар, килем, чий, шырда малдарды жасап эмгекти сүйгөн эненин буюмдары сатыкка чыгарылбай сакталган. 87 жаштагы Нуска эне көптөн бери музейге берем деп жүргөнүн айылдаштары да билишет. Нуска эненин жакындары бул буюмдарды жеке тараптарга сатууда сунушун айтышкан, бирок ага көнгөн эмес дешет. Атабыз энди соодагер болгон экен, үйдү бекемге неме кылып бакчу экен. Шуну айтат эди. Анан мен музейге тапшырам дейт эди өзү, мурун эле. Сатып бербейбиз, булар азыр мына миштерди алган адамдар келип атат. Койчу ошонун пулун эмне кылабыз деп коет эди. Буюмдардын айрымдары Нуска энеге соодагер атасынан калган. Башкаларын кези келсе тарыхый буюм болот деп пайдаланып бүткөндөн кийин сандыгында сактап жүргөн. Музейге өткөрүлүп жаткан 20дан ашуун экспонаттардын баары мыкты шартта сакталган. 33 миңдей экспонатты сактаган Сулайман Тоо музейи жылына 200гө жакын байлыктар менен толукталып турат. Соко, жыгаш чөмүч, тараза, музыкалык аппараттар жана башка экспонаттар менен толукталган музейдин бурчу атайын Нуска апанын сандыктагы баалуулуктары деген ат менен сакталып калат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.